Setofordan Ötüp ketсе erkekler жак ko'rib taqabat. Пусть, посмотрим. Erkek öttüm, canım bir. Sonun жаңылык. Siz bilgen жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Өткөндө камчы Ташиев дегенди билесиңер баарыңар. Ооруп калган экен, анан катташып жүрөбүз да. Анткени бул киши жакшы киши. Мисалы үчүн биздин үйгө барып, анан асфальт кылып берген үйүбүздү, жолго чейин. Эмнеге десе, сиздин үйүңүзгө мисалы үчүн көп адамдар келет, анан молдосун сыйлап аптыр деп айтпасын деп таш кылып берген. Ушундай киши асфальт кылып берген да, анан өткөндө ооруп аттыр киши. Анан киши ооруп калган экен, барсак айтат, мен сүйүнүчтүү кабарым бар дейт. Эмне деп айтат? Мен дейт, ошол мурда иштешет элем банктар менен билбейт элек дейт да, чоң банктар менен дейт. Анан ушул арам деп айтканыңарды укканда жерге кирип кетейин. Абшыктардын жамаатында жакын үй жакын. Анан ошону иншалла түгөттүм мына дейт. Алхамдулилла, азыр менин бир тыйын дагы процентим жок дейт. Канча туугандарым, балдарым айтты эле, мен айттым деп, жок балам, арам менен жашабайбыз деп, ушуну айтты. Жаман сүйүндүм да. Мен сурадым эле бир жолу сизден дейт, Тарабага келген дүйүндө анча мынча ифтарга барып калганда. Ошондо жок, бул арам, ага жол жок деп айтканыңыз эле, жүрөгүм эзип жүрүп, анан кутулуп сатып, ушинтип отуруп, азыр бардыгын жок кылдым деди. Бул биринчи эмес, ошого мен бир канча адамдарды билем да. Анткени чыныгы ислам кирген адам ошондон алыс болгонго аракет. Биздеги деген 15 жыл намаз окуган, 15 жылдан бери сүткөрлүкпөн жүрө берет да. Көрдүңөр бу жерде айтат да. Бүгүн дейт бардыгы таман астында калды деп атат да. Ошон үчүн исламга келдиңби? Артканы жана ташташ керек, өчүрүш керек, жаңы баракты башташ керек деген сөз. Ана ошого намаз окуп атып деле ушинтип риба менен жүргөндөр болсо, сүткөрлүк менен жүргөн болсо, демек ыйманында кандайдыр бир күмөн барбы деген ой кетип калат экен. Таза ыйманы барлар кутулат экен. Бир күнбү, 2 күнбү, 3 күнбү. Муну салып бергенге жардам берген Астан деген бирөө бар эле. Эми кызык Кыргыздан уникалдуу бир адам. Ошол сүткөрлүк арам десем, бир жума жок болуп кетти. Бир жумада бардыгын жок кылыптыр. $1 миллион жаптым дейт ошо. Банк эсоп, сизге арзаныраак кылып берелик, эмне кылып берелик деп ушинтип айтты. Ташип ушундай айтты, банктан чалып, сиздин туура келбей калды, процент азайтып берели. Жок, мага жөн эле деп айттым дейт да. Андан башка да ушундай бир мына Эркин аке дегенибиз бар, Унчугарат Элнур деген билесиңерби? Ошол да ушундай кылды да. Айтыш керек экен. Айтсаң, укса, жүрөк ыйман кирсе, ошол сүткөрдөн алыс болот экен да. Мен кадимкиде мен болсом жок кылабын, жок белем деп мен өзүм ордуна кое албай койдум да. Менде ушундай болсо мен жок кыла белем, жок белем. Эми даяп түшүп аткан акча, ошондон кечип мындай кылып атат. Эми ошондо албетте береке бар. Урматтуу бир туугандар. Мына көрдүңөр, мына ушинтип айтат бу жерде. Аббас ибн Абдул Мутталибтин сүткөрдүгүн, рибасын биринчи биз таштайбыз, болду, аны бербейсиңер, берген акчаны өзүң гана бергиле деп айтты пайгамбар алейхиссалам. Саламатсыздарбы кыргыз элим? Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Менин атым Зинат. Азыр балам 6 жашар болду. Эч кандай сөздү сүйлөй элек. Силердин жардамыңыздарга муктаж болуп чыгып атабыз. Турцияга барып операция жасатабыз деген ниетибиз бар. Врачтар менен сүйлөштүк, баары жакшы болот деп атышат. Сүйлөйлүк, элдин арасында эл катары сүйлөп, угуп сүйлөсө экен деген ниетибиз бар. Алладан үмүт кылабыз, Алланын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды аябаңыздар. Балам азыр 6 жашар болуп калды. Колу менен ымдап түшүндүрөт бардыгын. Кулагы укпайт. Бир угулар ушу 50% угат, бир угулабыз такыр эле жок. Бул да Алланын сыноосу экен. Кыйынчылыктарды көрдүк ушул убакка чейин. Жардамыңыздарды күтөбүз сиздерден. Көп түкүрсө көл болот дегендей жардам бериңиздер. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер өзүмө караштуу 0333
Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге ошол номерлерге салсаңыздар болот. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз эл, жардам бериңиздер.